Урматтуу мекендештер, мен кайрадан түз эфирдемин. Жаңы эле Сокулуктан келдим. Сокулук роудысынын ичинде ИВСте жаткан адам эртең менен өлүк табылган. Анан ошол жака барып келечеңде Бишкектен мени дагы 3-4 адам күтүп туруптур. Азыр ошолордун окуясы боюнча түз эфир болот. Мен буга чейин көз карандысыз журналист болуп өзүмдү жарыялагандан бери укук коргоо органдарынын мыйзамсыз иштери, шалакылыгы, элди коргобой, элди кордогонун эле көрүп жүрөм. Бул деген жаңылык эмес. Кыргызстандагы бардык укук коргоо органдарына кайрылгандардын бардыгы ушул милициянын тергөөчүлөрү мындай кылып койду, тигиндей кылып койду деген гана арыздарды угуп келатам да. Ошол укук коргоо органдарынын мыйзамсыз иштерге баргандар, чөнтөктөрүн толтургандар, ким акча берсе ошонун сөзүн сүйлөгөндөр, тергөөнү чаташтырып, чампалап, эптеп, септеп, тергеп, сотко өткөргөндөр, мыйзамды тебелегендер, жарандардын укугун коргобой кордогондор, ошолордун аттарын ачыктап эл алдына коюу, коомго жеткирүү, ошол адамдар ким экенин, кайдыгер маңкурт адамдар ким экенин ачыкташ үчүн мен атайын эч жерде иштебей, эч кимден айлык албай, көз карандысыз журналистикага 3 жыл мурун кадам таштагам. Кудайга шүгүр, баягы 30 жылдын ичинде чириген система, мамлекеттик система, укук коргоо системасы. Ошол система, чириген системадан жабыр тарткан адамдардын бардыгы телефон чалып, издеп, күтүп, түштүктөн келгичеңди сен аркылуу чыгалы, түз эфир аркылуу чыгалы, болгондо айталы, кошпойлу, кемитпейли, түз эфирде акта караны кара дейли деп мага телефон чалып, күн сайын мени күткөн адамдар көп болот. Кудайга шүгүр, ошолордун ар бирине жетишкениме Кудайга шүгүр. Жетишпей телефон чалгандарга эртең чал, бүрсүгүнү чал, мен бошогондо деп атып, бошобой калгандыгымдан мен ошол мени күткөндөрдөн кечирим сурайм. Себеби дегенде мен жалгыз болуп атам. Журналисттердин бардыгы көз карандысыз журналист болуп, чындыкты айтып, адилеттүүлүккө умтулуп, акыйкаттуулукту орнотуш үчүн аракет кылса, ошондо мен жалгыз болбой, журналисттер көбүрөөк болот эле дагы. Баягы арызданган элдин үнүн уккан булактар болмок. Тилекке каршы андай болбойт атат. Мен өзгө иштештеримди чакырып кетет элем, бирок деген атуулук болгону менен супарасы курук болуп атат. Бул көз карандысыз журналистиканын. Анткени мага келгендер кимдер? Булар байкуштар, жөнөкөй жарандар, чортаман, каратаман, карапайым эл болуп атпайбы? Алар мага кыйраткан акчаны бербейт. Кээ бирөө чай алып берет, кээ бирөө жөн эле рахматын айтып кетет. Кээ бирөө болсо майың кетти, чайың кетти, убактың кетти, нервиң кетип атат. Жүрөгүң менен биз менен чогуу жүрөсүң деп тыйынтып бергендер бар. Ал көп акча эмес. Ага деген диванда отуруп алып мени сындагандар ойлобогула, алтына жалаң долларларды таап, жыргап жашап атат деп такыр ойлобогула. Себеби дегенде мен өзүмдүн бала чакамды, бир туугандарымды, апамды таштап коюп, жөнөкөй жарандардын укугун коргоп, чакырган жерине барып, үнүн угуп, коомго жеткирип, коомдо резонанс жаратып, резонанс жаралган күндө бийликке жетер, ошол фамилиясы аталган, ысымдар аталгандар бир аз болсо сестенип, уялып, шерминде болгондо уялып калар деген үмүттө өзүмдүн милдетимди так аткарып жүрөм. Азыр да Сокулукка барып келдим. Азыр маңдайымда Эркин Жумашев байке отурат. Эркин байке экөөбүз бир аз сүйлөштүк. Ошондо Эркин байкенин 22 жаштагы турмушка чыгып, бактылуу болом, бала чакалуу болом деген кызын 2019-жылы таңгымал саат 7-де машина сүзүп кеткен. Сүзгөндө да өлтүрө сүзгөн экен. Ошол 2 жылдан бери энеси өзүнө келе албай, ооруканадан башы чыкпай, жүрөгү ооруп, давлениеси көтөрүлүп, азыр дагы энеси келсе жакшы болот эле десем, энеси келе албады деп Эркин байке маңдайымда отурат. Эркин байке, азыр сөздү баштаардын алдында кайрат кылыңыз, сизге көңүл айтайын, арты кайрылуу болсун. Баягы мугалим болуп иштеген жакшы кыз экен. Алдына көп чоң максаттарды койгон экен. Ушундай ыймандуу, жакшы адамдардын өмүрү кыска болуп калат экен тилекке каршы. Сабыр кыласыз, белди бекем буйсуз. Анан сиз деген жанагы мен менен кошо өзүңүздүн окуяңызды айтып, жана укук коргоо органдарына каршы күрөштү мен менен кошо улантышыңызды чакырам.
сиз мындан кийин дагы сот процесстери боло турган болсо мени чакырыңыз, барайын, ошол процесстерди чагылдыралы, коомго жеткирели, кимдин ак, кимдин кара экенин айталы. Антпесе ушул сиздин кайгыңыз, азаңыз өмүр өткөнчө улана тургандай болуп атат да. Ошол деген өтө жаман нерсе. Эми айла жок. Эми азыр деген мынабу ошол эмне окуя болгонун өзүңүз айтып берсеңиз. Эми баягы сыйкырдуу, табышмактуу нерселер көп экен бул иште. Ошол деген өтө жаман болуп атат. Анан баягы эле тергөөчүлөр да, Эркин байке. Баягы эле тергөөчүлөрдүн кылган кылыктарынан сот аябай башаламан, эптемей септемей, эки тарап эч качан ыраазы болбойт соттун чечимине. Сөзсүз бирөө апелляция берет. Эми ошол окуяны өзүңүз айтып берсеңиз. Окуя качан болуп атат, качан каерде болуп атат? Жакыныраак отуруп аласызбы? 2019 жыл 1 февралда болгон окуя. Токмокто мугалим болуп иштеген 1 жыл. Андан кийин детский сад, Радуга деген детский садка воспитательница болуп кирген дошкольного возраста. Катуураак сүйлөңүз. Эми Токмокто болуп атат, Токмокто болгон окуя, ошо кызым мугалим болуп иштечү эле. Как обычно саат 7-де туруп, таңамал саат 7-де. Таңамал саат 7-де туруп, жумушуна кеткен. Жумушуна кетчү. Ошондой эле ошо 1 февраль күнү жумушуна кеткен. 7:30 жумушта болуп калыш керек эле. Маршруткага түшүп, остановкадан түшүп, школду карай, детсадка карай кетип бараткан кезде аркасынан машине тайгаланып, ушундай катуу скорость менен, Honda Fit маркасындагы машине ушундай катуу скорость менен тайгаланып, аркасынан келип, жолдун башка тарап жагында кетип бараткан экен кызым. Башка тарабына чыгып, ошону колуңуз менен көрсөтүп койсоңуз байке. Мага жакшынакай түшүндүрүп бериңиз. Стол үстүнө эмете бериңиз, көрүнүп турат. Жол мындай. Ояка чыгып бере аласызбы? Ак барак болсо. Ак барак болсо. Кызыңыздын аты ким? Кызымдын аты Камила. Могу жол болгондо Чоң трасса болуп атат, бул? Токмоктун жолу эми односторонний сыяктуу болуп, ичке да, тротуарларда жок. Анан кызым деген жолдун бияк тарабында кетип бараткан экен. Бияк тарабында сумкасы илинген, мугалимдин сумкасы, телефон менен сүйлөшүп кетип бараткан. Анан бул жактан келаткан машина мени көздөй келатат, бул жактан бияка өтүп кетчү машина. Ошол мияка стрелка коюп койсоңуз, мындай кылып туруп, бияка кетет да машина. Анан кызым биякта кетип бараткан. Бул машина аябай катуу скорость менен тайгаланып отуруп, мени кызымды сүзгөн. Бул жерде бак бар экен, бир 15-20 метр аралык. Кызымды сүзүп барып эле бакты сүзгөн. Могу бакты машина сүзгөн. Могу бакты сүзүп эле, анан следователь Кожоналиев Ислам деген расследование кылган. Каякта иштейт? Токмоктун ГОВДсында иштейт. Токмок шаардык ички иштер бөлүмү. Шаарда ГОВДда. Анан ошондой жазып койгон, бул аябай катуу скорость менен мындай тайгаланып келип кызымды сүзүп, кызым качканга аракет кылыптыр. Видео камерада бүт тартылган. Бул биякта карама каршы турган көчөнүн бияк тарабында бир үйдө дарбазасында видео камера илинип турган экен. Ошол эки камерага баары түшүп калышкан. Анан кызымды сүзөт, 15-20 метр барып каптал менен бакты сүзөт. Анан мындайынан чимирилип барып эле 5 метрлик жерде бу жерге татынакай токтоп калган машине. Машине деген автомат машине. Анан ошо машинанын хозяинынын ким деген? Машинанын ичинде 6 киши болгон да, 6 киши болгон. Анан Honda Fit кичинекей машинада 6 киши отуруп алыптыр. 6 киши отуруп алганда, булар таң аткычакта 31-inde арагы чишиптир дагы. Таң атканда 1 февралда ни свет ни заря 6:30-да дагы арак алганы коммерческий ларёкко барышат. Анан коммерческий ларёкты алып кайра үйүнө бараткан кезде ошо жол менен менин кызымды сүзөт. Бул жолдун биягында кетип бараткан кызыма ошо тайгаланып отуруп жолдун бияк жагына чыгып кызымды сүзүп, барып бакты сүзүп, анан
следователь Кожоналиев Ислам деген жазып койгон, бакты сүзүп мындай циркульдай эле чимирлип барып аккуратно барып токтоп калган деп. Анткени дейт, бул шофер дейт, тайгаланган, сиздин кысыңызды сүзгөн, бакты сүзгөн маалда шофер ыргып кеткен дейт. Эми ыргып кеткенин карасак, видеодон карасак, ал бала бул бактан 70-80-100 метр артта жатат, артта. А следователь жазып койгон, бакты сүзгөндө форточка менен боковой эшиктин терезесин башы менен сындыра сүзүп ыргып кеткенде, ыргып кетсе алдыга ыргыйт эле го. Анан машина сыркылдай болуп чимирилгенде ошо шофердун кошо тебелеп кетет эле десек, следователь тергөөнү бурмалаптыр да, бир сөз менен айтканда. Следователь бизди укпай койду, адвокатты укпай койду. А видеону көрүштү? Видео татынакай баары колумда турат. Мен да сизге жазып келдим, азыр мен сизге дагы бир телефонуңуз бар болсо мага берип коюңуз, мен түз эфирден кийин ошол видеону жарыялап коюн, уруксат берсеңиз, Уруксат берейин, чыгабыз. Ошо мен сизден жардам сурап келбедим. 2 жылдан бери куратпадыңыз. Канча балаңыз бар, Эркин байке? 3 кыз, 1 уулум бар эле, эң улуусу эле. Кайрат кылыңыз. Тергөө эмне кылып, неме кылып атат, Эркин байке? Ошо анан ошентип жазып алган. Өзү болгон окуя кандай болуп атат? Аны сиз өзүңүз тергеп көрдүңүзбү, мындай иликтеп? Мен ошо бул деген мага эчтеке көргөзбөй койгон, эч кимге эчтеке көргөзбөй койгон, өзүбүз чуркап жүрүп, ушунун баарын тапканбыз. Бул видеону дагы бербей койгон бул бала. Бул видеону кошуна үйдөгү, открыттеги үйдөгү. Бул следовательди дагы кайсы бирөөлөр ошо жастырып алыптыр да, милиция ошонун достору эле. Анан ошолордон колго тийип калганда, анан ошондо мен адвокатка берип, адвокат ошо видеолор менен таанышып, анан адвокат мага айтып калды, Эркин байке, возможно, бул машиненин хозяины деген сиздин кызды сүзө электе эле ыргыптыр, потому что сиздин кыз сүзүлгөн жерден 100 метрлик аралыкта артта жатат деп. Анан бакты сүзгөндө, ошо бакты сүзгөн учурда кызын шофер ыргып кетиптир деп следователь Кожоналиев жазып коюптур дейт. Бакты сүзсө дейт. Анан тим эле ошо форточка бул катуу да, эшиктин терезеси. Кандай ал башы менен жылта сүзүп, алдыга учпай, артка учат дейт. Туура айтасыз. Лобовой менен чыгып кетиш керек эле, эгерде катуу сүзгөндө. Анан ал боковой жакка учпай, артка 100 метрге бул не теннисный мячикпи бир тийип кайра тияка ыргыгандай килейген бала. Анан анын баары бул бакты сүзүп тияка автомат машина токтоп атат. Токтогондо как правосторонний жол, баягы сүзүлгөн жер, правосторонний руль, а жерден бир кыз чыгып атат. Милициялар ошо Кожоналиевдин үйүнү бар видеодочу. Алар даже микрофонду өчүргөндү унутуп калышкан окшойт. Микрофонго кошо жазылып калган. За рулем была девушка, вот она выходит и побежала деген. Видеодон көрсөңүз болот. Биринчи ошо терезеден ыргып чыгып, ошо кыз чуркап атат. Аркасынан 4 чуркап атат. Ошондо 5 чуркап атабы, тигини 100 метрлик аралыктан сүйрөп келип, машинанын аркасына 2 метрлик жерге коюп, чувствого келтире албай жаакка чапкылап атканда, кыз менен иши жок. Кыз менен иши жок болуп атат да, бу жерден аябай подозрительный болуп атат. Ыргып кеткен баланы алып келип атышат. Видеону кескилеп салышканда, монтаждап салган. Мен сизге азыр айтып берем. Ошол сүзгөн маалда бир ошол жерде жашаган киши каар күрөп жүрүптүр, көчөнүн башка, перекресток деп койсок болот. Анан тарс дегенде мен аябай катуу скорость менен барып, тайгаланып кетип баратканын көргөм. Анан тарс деген такой удар слышал, думал, короче, они опять врезались деп. Анан мен чуркап келдим дейт, машинанын номерин карадым дейт, тиги балдар болсо машинеден ыргып кеткен баланы сүйрөп келди дейт, хозяин машина. Сүйрөп келип, машинанын аркасына жерге ошо каардын үстүнө таштап, бетке чапкылашып, чувствого келтире албай койду дейт. Мен чуркап келгенде айттым дейт, ГАИге звонить этели, милицияга звонить этели, скорыйга звонить этели, бул өлүп калбасын, машинадан ыргып кеткен турбайбы десе, ошо маалда булар деген бат-баттан машинага сала калып туруп, айдап качып кетишкен. Анткени анан ошондо айтып атпаймынбы, бунун ичинде 6 болгон, бирөө ыргып кеткен, машинанын ичинен 5 чыкканда видеону карасаңыз.
кийин качып атышканда тиги эс болуп калган машинанын хозяинин арткасына жүктөп, калгандары түшүп, так как передний шофер дверь ачылбай калган, терезеден түшүп, анан айдап кетишкен да. Ошондо тиги машинага түшүп атканда баягы бешөө эле түшкөн да, бешөө эле түшкөн машинеге. Значит, алтынчысы ошол жерде калып, потому что могу бакты сүзгөндө, балам менин кызымды сүзгөндө, бакты сүзгөндө машиненин деген фара, анча-мынча машиненин детальдары чачырап кетиптир. Видеодон көрөсүз. Анан айтып атпаймынбы, жанагы бакты сүзүп туруп, сыркүлдөй болуп чимирип, жолдун чекесине акырын токтоп бергендер. Андай болгон эмес, видеодо турат, что алар деген бакты сүзгөндө алдыңкы дөңгөлөгү, переднее колесо, мындай арык бар экен да, бетонный мындай арык суу аккан. Ошол жака түшүп калыптыр бир дөңгөлөгүчү. А жерден чыга алмак эмес өзүчү. Анан карап турсак, биз барып ошол жерди караганда карап турсак, ал машина деген ошондо тизеге чейин кар жааган бир түн бою. Анан ал деген машина циркулдай болуп, чимирилип келип, аккуратно жолдун чекесине токтоп бербей эле каарда следтери калып калганда артка берип туруп, анан бияка айдап токтоткончу баары жазылып турат, көрөсүз сиз. Жакшылап көрсөңүз көрөсүз. Анан Байке, бир суроо. Жанагы видеодон сиз тергөөчү, фамилиясын атын ким дедиңиз? Кожоналиев Ислам. Ислам Кожоналиев деген Токмо ГОВДсынын тергөөчүсү. Жазган картинадан сырткары сиз видеону көрдүңүз да, мен видеону көрө электим. Мындан кийин түз эфирден жарыялап коеюн, эл дагы биз менен кошо күбө болсун да ошол видеого. Ошол видеодо ыргып кеткен чын бекен баланын? Баланын ыргып кеткен чын, видеого тартылган. Рульдан кыз чыгып баратканы чын. Аркасынан рульдан кыз чыккан, терезеден эшик ачылбай калган. Аркасынан дагы 4 чыккан, ошону менен 5 болуп атабы, бирден чыгып чуркап барып баланы сүйлөп келген. Акырында бирөөсү деген чыгып туруп, сразу чуркаган эмес да, менин кызым жаткан жерди караган, кылчактап. Видеодо баары жазылып турат, кылчактап карап, анан тияк жака жайдан басып барат, дагы карап, анан келип, анан тиги ыргып кеткен баланы сүйрөп келип, чувствого келтире албай, бетке чапкылап атканда свидетель да келип калган, живой человек свидетель келип калган, ал айткан, скорый чакырайын, милицияны чакырайын дегенде. Чакырайын деп эле чакыра бербейби десеңиз. Жүктөп туруп качып кетип калган да. Бул аябай автоматически болгон да бул деген. Бат-баттан чуркап келди, тиги айтат да, скорый чакыргыла, өлүп калбасын, эми адам баласы го. Ошентип айтканда эле тигилер жаа бербей эле ачып туруп, тигини өлсө өлдү, өлбөсө койду деген жүктөгөн дагы за руль кайра ошо терезеден кирип туруп айдап кетишкен. Айке, кызыңызды эч ким карабай койгонбу? Кызымды дегенче мындай, кызымды деген мындай эле довольно нормальный мугалимдер көтөргөн сиздикиндей тетигиндей эле сумкасы үйдө турат. Ошо илинүү да, ошо менин кызым где-то ошо сүзүлгөн жерден 20-30 метр жерликте жана виноград айдап коюптур забордун чекесинечи. Ошо мен подозреваю, что ошо виноград жака булар алып барып катышкан, потому что 20 метр. Сумканыбы? Жок, кызымдычы сүйрөп барып катышканда, кызымды видеого түшпөй калыптырбы? Аларды кескилеп салышкан, монтаждап салышканда, анан милициялар монтаждап салган. Анан деген, аны деген, мына кызымдын сумкасы баягы бир ошо үйдөн мектепке барам деген 10 класс окуган кыз чыгып, менин кызымды көрүп калыптыр. Ошо баарын айтып берди. Мени карап айта бериңиз. Баарын айтып берди да, виноградникте шарф илинип туруптур дейт Байке. Биринчиден, экинчиден дейт, сумкасы илинип тур. Сумкасы аккуратно, бул жана 30-40 метр тоголонгон кишинин сумкасы ыргып кетет да. Ал аккуратно колунда илинип турган. Анан как раз мен жана сизге айтпадымбы, телефон менен сүйлөшүп кетип бараткан экен, кызым турмушка чыкмак. Анан анын өзүн сүйлөшкөн жигити менен сүйлөшүп бараткан экен, кечөө мен зарплата алдым, сен 4-тө 4:30 бошойм, сен Бишкектен келе кал, экөөбүз торговый комплекске барып, мага сотка алганга жардам бер, анан үйдөн келип чай чегет деп. Анан турмушка берейин деп аттыңыздар беле? Ооба, биз куда түшүп койгонбуз. Ал сүйлөшкөн жигитинин мамасы дагы органда иштейт, подполковник, судмед эксперт. Ошентип кызыбыздан айрылып тойдо болбой калды.
же бизди уккан эч ким жок. Тергөөчүнү мондай кылып туруп, чампалап туруп, эптеп септеп. Анан Неме кылганы? Карабайсызбы? Анан ал деген түшүп атабы. Анан сумкасын алып барып ошо 30-40 метр, 20-30 метр ыргып кеткен кишинин колунан сумка ыргыйт эле да. Анан тиги жигит айтып атат, машине билбейм дейт, мен тарс деген үн уктум дейт. Анан ойлодум дейт, жерге телефон түшүп кеттиби деп. Анан күтсөм апыр-тапыр болуп эле ары бери чуркап калды дейт да, сөгүнүп сагынып эле орусча сүйлөшүп, сөгүнүп сагынып эле эмне бала болуп кетти деп турсам эле телефону өчүп калды дейт. Анан сарсанаа боло баштадым дейт. Анан кайра звонить этсем, уже телефону отключен, не в зоне связи деп. Анан баягы кийин саат 7 жагымдарда менин кызымды тапканда, эл чогулуп антип минткенде, ошо кызымдын жанында телефон, жерден телефондун звонок келгенде, анан ал жерден көтөрүп, кимдин телефону дегенде чогулуп калган элдер телефон, немой деп анан милициялар келип калган экен, наверное, ушу кыздык окшойт мына телефон деп милицияларга бериптир. А милиция болсо кийин мага берди да, карабайсызбы, сүзгөн маалда тиги жигит айткан жерге кулап кетти деп. Ары бери ар кимдин сөгүнүп сагынып чуркаган үндөрү угулган, анан ошол самат эле өчүп калган телефон. А телефон табылганда кызымдын жанында болуп калган ал телефон, кайра күйүп. Ошол Сизге кабар качан жетти? Мага деген саат 9-да. 9-да. Байке, ошол машина сүзгөндө эле жан бериптирби же дагы тирүү экен? Анда деген эч жери эчтеке болбоптур. Таптаза ойдон экен кызым. Вскрытие болду да. Доктурлар караганда бир жеринде там перелом или вывих эчтекеси жок экен. Бети таптаза, жакшынакай бойдон эчтеке болбоптур. Ошо 2 саат эшикте жатып калыптыр да кызымчы. Анан сүзүп салып эле тиги эс болуп калган окшойт, сүйрөп барып катып коюптур. Акчасын сумкасындагы 10 000 сомду алып коюшуптур. Анан анын баарын айтып атсак, следователь деле эки колун минтет. Алар көңүл бурган да жок да. Анан сүзөрүн сүзүп алып дагы акчасын алганын акмактар маңкурттар турбайбы? Сотко жеткенден кийин соттон бир акыйкаттыкты табарбыз десек, сотко ишенгенбиз, ал сотко келди, сот деле эки колун минтип койду. Шаардык сот, Бишкектин соту. Эмнеге Токмоктук шаардын соту карабады? Токмоктун шаарынын соту. Соту ким деген? Моңолбаев Жамбек Васирович деген судья. Эмне дейт? Прокурор болсо Керимбаев Талип деген прокурор болчу. Байке, жанагы тергөөчү тергегенден кийинчи ошо делону окудуңуз да сиз? Делону окудум. Окуганда деген мындай жалпылап айткандачы, ким тарап, ким жакты көздөй жазылган болуп калып атат да. Булар деген башынан баштап эле кадимкидей сценарий түзүп коюшат экен да. Ошон үчүн деген сиз айтып атпайсызбы, жанагы монтаждалган, кыркылган, кесилген деп атпайсызбы? Анан кийин деген ошол кызыңызды сүзгөн маалда акыбал кандай болчу? Ошонун баардыгын булар деген сценарий түзүп коет экен дагы. Күнөөсү жок адамга жакшынакай илип коюшат экен. Анан сот деген тергөөдөгү ишти карап туруп эле чечип коет экен да. Иштин баардыгы тергөөдөн башталат экен да. Ошо видеодо жасылып турса, баары көрүнүп турса, ошо видеону көрүп туруп чечимди тескери чыгарышпады. Буларчы жана машинеден ыргып кеткен балага бүт баарын жүктөп коюптур. Себебин ал хозяин машины. На хозяина машины, короче, он был за рулем, он сбил. Анан тергөө ошо рульдан кыз чыгып атса дагы видеого бунун баары тартылып калган. Көчөдө илинип турган видео камерага. Рульдан кыз чыгып атат, калган 4-өө чыгып атат. Ошону менен 5-өө, 6-чы болуп тиги жатат. Аны сүйрөп келип, эс алдыра албай калып, машинеге салып туруп, ал жерден почему-то машинеден 5-өө түшүп атпайбы? Ооба. 5-өө чуркап барып, тиги ыргып кеткен баланы сүйрөп келип атышат, машинеге салып атышат. А машинеге салып атканда ошондо карасаңыз, кайра эле тиги сүйрөп келген бала менен алтоо түшүш керек эле да. Санасаңыз 5-өө эле түшкөн да, бирөө ошол жерде калып калган. Анан баягы 7:05-тен баштап 7:08-ге чейин окуя болгондо, анан кийин 7 где-то 09, 7:19-ун карасаңыз, көчөдө эчтеке жок.
сынык фараны бүт тазалаган, машиненин уликаларды бүт жоготкондо, алардын баарын мен өзүм расследование кылып чыктым. Следовательге да айттым, прокурорго да айттым, судьяга да какшадым, эч ким укпай койду. Ал укмак түгүл, мага айтат, мен сени, судья айтат, мен сени азыр чыгарып жиберем дейт. Сен лишний көп сүйлөйт экенсиң дейт. Көп сүйлөйт экенсиң. Мен сени азыр штрафовать этсем. Моңолбаев Жанбек Васирович деген. Ничего. Замолчи дейт, я сейчас тебе выгоню дейт. Сен лишний сөздү көпсү. Мен акыркы процесс мына соттойбуз дегенде мен айттым, анда эмнеси мени коркутасыз? Мени кысым сүзүп өлтүрүп салышты. Сиз буларды коркутмак түгүл, сиз тиги бешөөнү сотко чакырган да жоксуз. Чакырган да жок. Чакырбай да койду. Жанагы машинанын кожоюну эле отурду? Машинанын кожоюну отурду. Эркин байке, ушул жерде мондой суроо пайда болуп атат да. Азыр могу түзөтүүнүн астында да толтура суроолор пайда болсо керек. Менин биринчи суроом. Сиз дагы мен дагы юрист эмеспиз, адвокат эмеспиз. Бирок деген жанагы неме болуп атат. Бир бала машинадан ыргып түшүп калып атат. Анан кийин деген сиздин кызыңыз немеде жолдун чекесинде жатат. Машина сүзгөндөн кийинчи. Ушу көрүнбөй калганда ошолорду монтаждап салганбы деп мен ойлойм да, потому что азыр мен сизге сүрөттөрүн да көрсөтөм. Ачылып көрсөтүңүз. Сумкасы жолдо жатат. Мен менен чогуу эл дагы көрсүн, давайте көрсөтүңүз. Сумкасы жолдо жатат. Көрсөтүңүз. Жана видеону да көрсөтүп койсоңуз. Видео телефонуңуздабы? Азыр мына могу сумкасы жолдо жатканын көрсөтүп коеюн. Видеону көрсөтүңүз, эл кошо көрсүн. Мына баягы жагына сүсүп, могу деген аркасы сүсүп тияка токтоп калышканда, анан аркасынан машина келат. Мына бул жерде кызымдын сумкасы жатат жолдо. Жок, сиз видеону койсоңуз, байке, бuyакта аппак жап-жарык болуп битекечке көрүнөт. Сумкасы почему-то или ушундай чечим чыгарып койгон да следователь, сумкасы менен кошо барып тияка жатып калган депчи. Видеону койсоңуз. Чогуу көрөлүм. Так, автоповоротко коюп чоңуракчаны коеюн эже. Боң салматыраак. Түшпейт, могу сымкаптыр. Антетна кыз келет. Азыр карап турсаңыз, таа сетип түшкөн да, үнүнөн бери болуп турат. Биз эч кимибиз көргөн жокпуз деп. Басып келе атат. Тротуар деген жок экен да? Тротуар жок. Токмокто жолдор узкий. Ой. Көрүнүштү таа секкен үчүп атат. Колунан соткасы ыргып атат, сумкасы ыргып атат. Кандай кылсам көрүнөт? Көрүнүп атабы? Айтпадымбы? Ал сот. Тергөөчү, сотто айттыңыз, прокурордун фамилиясын айттыңыз. Судья Моңолбаев Жанбек Васирович. Прокурор. Шаардык прокурор. Керимбаев Талип деген болгон. Керимбаев. Азыр мына видеону көрүп бүт эле, анан кийин айтасыз. Кожон Алиев. Ошонун баарын айтышыңыз керек да. За рулем девчонка была, милициялар өздөрү айтып атат. Эртең менен жетиде. Жок, мындайлайым. Да голубой сыяктуу экен. Вопрос мертвая заново. Кийинки видеону көрө берелиби? Багаждыкка турчу.
чуть-чуть перемотать, надо поставить, вот эту кнопку. Машина, когда машина подъехала, светите, ладно. Только что. Азыр карап турсаңыз, азыр айтылат могу жердечи. И сейчас вот Була машина, жетчен машина деп подъехала. милициялар Вот өздөрү держи, айтып вот атат. здесь машина сядет. Номер его может быть. Он так фон подъехал. Тетне Я басып зачем келатат. убрал? Басып келатат. Все. Держи. Сүйрөп келаткандарбы? Девчонка, походу. Байке машина встречный эмес эле аркасынан. Турсузбу? Девчонка была за рулем дегенде. Я сейчас машина одна будет проезжать, может он видит, он сейчас... Парень подбежал. Он в больнице, да, она попала? Да, на больнице этих нету. А кто ее в больницу отвез? Скорая приехала. Да, Джонни. Александр, Яша. Скажи, Сач. Машина жоқ болып та. Жетіде. Мау, Дубавицкий, 112 чуть не одна. Я. Встречный эмес эле аркасынан келген экен байке машина, Аркасынан келген машина, Аркасынан ошо келген. Ошо жақта сумканы көрүп токтоп калганда бул Ооба, машина. мына сумканы көрүп токтоп калды. Сумканы обижать эткен да, же төбөлөп өткөнбү ушундай болгондо. Калганын көрсөтпөй койду. Бүттү. Эми суроо байке. Эркин байке, жакыныраак отуруңуз. Мындай суроо. Эме болуп атат да. Жанагы экөөбүз тең юрист эмеспиз. Бирок деген мондай суроо болуп атат да мендечи. Баягы өздөрүнүн машинасынан түшүп калган баланы салып кетип атышат. Ооба. Сүйүзүп кеткен кызга, сиздин кызыңызга көңүл бурбай атышат да. Ошондо ошол машинанын ичиндеги 5 болобу, 6 болобу бардыгына адамды коопсуз абалда калтыруу боюнча иш козгош керек эле да. Ошону сурабадыңызбы тергөөчүдөн? Сурадым. Таштап кеткен да. Таштап кеткен, сурадым. Видеодо жазылып турат, эмне үчүн бешөөнү калган бешөөнү жоопко тартпайсыңар десем, жоопко айтып атпайм, жоопко тартмак түгүл 5 мүнөт чакырып да койгон жок. ГОБДгачы токмок. Көрбөдүңүз алардын ким экенин тааныбайсыз. Мен ошол жерден барып ыйлап, сыктап, менин көзүмчө сурайсың деп араң ечитип келгем да, мен алардычы показания берсин деп. Алар показания бербей эле мен кирип кайра мындай болгон турбайбы, тигиндей болбой турбайбы деп алар кыткыңдап, шылтыңдап, күлүп, каткырып милициянын ишине жаңырта. Ошентип турушту дагы менин аркамдан эле кайра чыгышты. Мен жашымды карап да коюшкан жок алар. Айке, ошондо деген булар деген ошол милицияга кандайдыр бир тиешеси бар. Тууган уругу милицияда чоң кызматтарда иштеген адамдар деп ойлойсузбу? Антип деле ойлобойм эми. Анда эмне үчүн кылтаңдап, тийишип, шылдыңдап, күлүшүп, каткырып кетип калышат? Булар ошо Же сүйлөшүп алып туруп, сен отур деп бирөөнү отургузуп атабы? Бардыгыбыз кетпейли деп. Менин оюмча булар деген уже милиция, прокурор, судья, следовательдер менен баары менен ошондо эле автоматически сүйлөшүшкөн окшойт деп ойлойм да, потому что следователь дагы, прокурор дагы, судья дагы ошолордун сөзүн Сүйлөп койду. сүйлөп туруп алышты. Мен вопрос берип атсам, алар даже бирөөсү сөздөн кармалды да. Сен деген баягы эс болуп келгенде тиги Далгих хаты ким эле, Вадимди, ошонун үйүнө келишиптир, бабушкасынын үйүнө. Тигини эс бойгон башка комнатага жаткызып, үстүн жабышып коюптур дагы, пьянканы улантышкан да. Анан ичиндеги Кайсы Володя улуттагы адамдар? Жанагы бир өзбек кыз, атасы өзбек, энеси орус ушундай аралаш экен. Бирөө татар, Наил, Кристина деген, Настя деген эки кыз, ошондо эки кыздын бирөөсү ошо 2 жыл мурун несовершеннолетняя была, 16 жаштагы. Анан Далгих деген, Далгих 4, Володя 5, анан Дубазаев Раим 6. Машинанын кожоюну ким? Машиненин кожоюну жана Дубазаев Раим деген Бишкектен жанагы
арендага снимать этип алып таксовать этип жүргөн. Азыр эми ошол канча жылга кесилди? Токмок шаардык соту канчага кести? Токмок шаардык соту Дубазаев Райымга 8 жыл берди. 8 жыл. Кайсы жылы берип атат? Сот качан бүтүп атат? Өкүм качан чыкты? 2019 чыккан, 6 айдан кийинби, 7 айдан кийинби, 7 айдан кийинби чыккан. 8 жылга кесилди. Ошол убакта ал bir 3-4 күнбү, bir неделябы Токмоктун КВЗсында жатты. Андан кийин биз айтып чыктым, давай очный ставка жасайлы, сүйлөйлү, давай айтсын дегичекте эле следователь аны алып барып туруп, Дубазаев Райымды алып барып туруп, СИЗОго камап таштады. СИЗОго алып кетип эч кимди жолуктурбай койду. Анан следователь Кожоналиев Ислам Райым Дубазаевга айтыптыр, $20,000 берсең, мен сени чыгып кетишиңе жардам берем, чыгып кетесиң деп эле айтыптыр. Аны ким айтты сизге? Аны ошо Дубазаев Райым айтты. Сизге айтып атабы? Өзү айтып атабы? Байкеге у меня просил деньги $20,000. Да я таких денег не видел. Анан бере албай 8 жылга сот болуп кетти? Ошондо анда бере албасаң 8 жылга кетесиң деп 8 жылга кесип ийген да. Анан кесип ийгенден кийин Чуйский областной сот болду. Чуйский областной сотто Эркин байке, Чүй областтык сотуна ким апелляция жазып атат? А жерге ошо Дубазаев Райымдын туугандары жазып атат. Эне атасы жазганда, Неме 8 жыл менен макул эмеспиз деп, Жок, макул эмеспиз деп айткан эмес да, булар айткан неме депчи. Биздин балабыз кандай күнөө болсо, ошо күнөөсү менен соттолсун деп. Өлтүргөн эмес, зарылөн болгон эмес деп атат. Зарылөн болгон эмес. Какой-то бир закон боюнча бир статья бар болсо, отурсун деп. А рульда деген тиги кыз болуп атат. Мына кыз деген сүзүп салып, рульдан чыгып атат. Менин балам машинадан ыргып кетип, мына көрүп атасыңар видеодон, чуркап барып, тигини 70-80 метр жерден сүйрөп келип, машинанын аркасына таштап, бети башка койгулап, чувствого келтире албай атат. Анан тияктан каар тазалап аткан, көчөнүн каарын тазалап аткан киши чуркап келгенде шашып-бушуп, салып алып кетип калышкан. Кетип калганда машинеге 6 түшкөн эмес, 5 түшкөн, 6-чысы калып, жанагы кызымдын сумкасын барып илгенби, же жанагы иши кылып, жана фара сынган уликалардын баарын тазалап кеткен да. Эркин байке, сиздин кызыңызды вскрытие кылдыбы? Вскрытие кылды. Ошондо эмне деген неме чыгып атат? Жыйынтык чыгып атат. Эмнеден улам өлгөн деп чыгып атат? Ошо башынан эле кетипти, башында гематома болуп калыптыр. 2 саат жанагындай суукта эшикте жатса, анан сол кишини деле 2 саат эшикке момундай 20 градус суукта байлап койсо, башына кан уюп калганбы? Ошондой болгонго. Вовремя. Булар таштап кеткен дагы, мен юрист эмесмин, бирок деген ошол сүзөрүн сүзүштү, ыргып кеткен кожоюнду деген машинага салып атат. Анан кийин деген салгандан кийин кызды карабай кетип атышат. Булардын бардыгына катып коюп кетип атышпайбы? Ошо, булардын бардыгына адамды коопсуз абалда, коркунучтуу абалда жанагы медициналык жардам керек маалда кайдыгерлик менен таштап кетип атат деген боюнча иш козгош керек болчу. Ооба. Ал болгон жок, Адвокат айтты, аны айтса адвокатты судья угуп да койгон жок. Адвокат айтты, 5-6 тең иш кошулгош керек деп какшады, бизде эч ким уккан жок. Адвокат Байке, машинада 2 эркек 4 кыз болуп атабы? Же канча болуп атат? 3 эркек 3 кыз болуп атат? 2 кыз 4 эркек болуп атат. 2 кыз 4 эркек болуп атат. Анан азыр могуреки Дубазаев Райымды Чуйский областной судьялар Садырбеков, Улан, Жумагулов, Азамат, Койлубаев деген 3 судья видео материалдар менен таанышып, тирүү свидетелдер менен сүйлөшкөндөн кийин алар айтты да, бул бала действительно машинеден кызды сүселектер кылып атпайбы? Анан доследование дос деп кайра жиберген да муну. Кайра жиберген. Эркин байке, азыр деген мен сизге мондай келиңиз, баягы элдин башы айланып калбаш үчүн ирети менен сүйлөйлү дагы.
2019-жылдын 1-февралында кызыңызды сүйүзүп кетип атат. Ооба. Канча 2 сааттын ичинде жан берип атат? Ооба. 2 саат эмес, 2 саат эшикте жатып калып атат. Анан ал жерден бир кыз мектепке кетип барат. Чыкканда, чыгып, пока скорый келгичекте ошо 2 саат өтүп кеткен. Азыр скорыйде деле сразу скорый жок. Келбейт, ооба. Биякта, тиякта болуп кетет. Анан токмок эми айыл эле да. Ооба. Келбейт. Анан кийин деген ошол эле жылы 6-7 айда сот өкүм чыгарып атат. Машинанын кожоюнун 8 жылга кесип атат. Ооба. Анан кийин деген ошол машинанын кожоюну тиги Райым деген баланын ата-энеси тиги биздин бала ыргып кеткен эме рулда кыз болчу деп апелляция жазып атат. Чүй областтык соту эмне деди? Чүй областтык соту видео материалдарды көрдү. Сиздин өтүнүчтөрдү канааттандырдыбы? Сиздин сөзүңүздү уктубу? Чүй областтыктар негизи областной судьялар негизи айтыңыз фамилияларын. Областной судьялар Садырбеков Улан, Жумагулов Азамат, Койлубаев атын унутуп калдык. Үчөө болчу. В принципе, булар канааттандуураак эле кылды да. Канааттандуураак эле кылды. Менин адвокатым да айтты, Эркин байке, бул күнөөсүз азамды адам баласын негизи милицияга отургузуп коюшпат эле депчи. Азыр сиздин бир сөзүңүз камагыла десеңиз камайт. Же болбосо мен могу адвокаттарлар менен соглашаться этем. Видеону мен өзүм көрдүм. Ыргып кеткен баланы көрдүм, сүйрөп келип салып атканын көрдүм. Анан ал сознаниясы жок бала кандай тиги бешөөнө кошулуп алып кызымдын сумкасын катат эле, кызымдын сумкасындагы 10 000 сомду тоношот эле, соткасын сүзгөн маалда угулат. Ар бери чуркаганы, балдардын чуркаганы, сөгүнгөн, сагынгандары угулат. Ошол эле бир 30 секундтун ичинде кайра сотка өчүп калат, жигити звонок этсе, телефон не в зоне связи болуп калат. Анан баягы кыз биринчи көргөн кыз чыкканда, элдер чогулуша башканда, кызымдын жанына сотканы кайра включать этип туруп таштап кетишкен алар. Анын баарын айтып атса, следователь да уккан жок, прокурор да уккан жок, сот да уккан жок. Прокурордун атын айтып коесузбу? Барбы прокурордун атын? Бишкекке Чуйскийге келгенде ошо живой свидетельдер келди. Видеону көрүштү, ошондо Шакыл айтты, муну доско жиберсек, сиз согласенсизби деп. Мен айттым, эми силер, мен адвокат эмесмин, мен следователь эмесмин, сиздер кандай ойлойсуңар десем, айтты, бул бала керек десең ыргып кеткен кожоюн бала. Күнөөкөр болбошу да ыктымал, потому что сиздин кызыңызды сүзөлөк да ыргып атат машинеден деп. А рульда башка жана кыз болуп атат. Кыз келип сиздин кызыңызды сүзүп атат, бакка кадалып атат. Анан тияка барып 2 метр бактан чимирилип барып токтоп туруп, эшик ачылбай калган форточкадан чыгып атат. Бирөө аркасынан 4-өө чыгып атат, 5-өө чыгарып атат. Тигини кайра эле тиги ыргып кеткен баланы сүйрөп келип машинеге түшкөндө көрдүк го видеодон. 5-өө түшүп атат да, а жерге 6-өө түшүш керек болчу. Значит, жана алтынчы калып калгандагы. Эми Чүй облустук соту кайра тергелсин деп атат да. Кайра тергелсин деген деп туура чечим чыгарды деп эсептейм. Себеби дегенде туура чечим чыгарды деп эсептейм. Анан бирок азыр андан бери 1 жыл өттү. Кайра 1 жыл 1 ай өттү. Жок, башка мына Денис деген следователь Токмоктун ГОБУДсынын следователине түшкөн экен. Баягы Кожоналиевдин расследованиясын алып туруп эле, жаңы кагазга ксерокопиясын көчүрүп туруп эле кайра судьяга өткөзүп койгон да. Анан судья болсо процесс болуп эле келатат, какшап эле келатабыз. Жанагы 5-өөнү машинанын кожоюнунан башка 5-өөнү сиз сот процесстеринде көрдүңүзбү? Баягы 8 жыл берип атканда ошондо келишти. Ошондо келишти. Эшикке чыгып кайра менден кечирим сурамактуу бул, мени каргашты. Будь проклят твои остальные дети деп. Понимаете, мен аягыма ошентип кыйкырып атат келинчегимечи, орус аялчы. Анан мен барып айттым, Татьяна Олеговна, сиз менин кызымды 1-класстан баштап 4-класска чейин класс жетекчиси болуп өзүңүз окуттуңуз эле го. Жалаң 5ке окучу эле го менин кызым. Анан мектепти бүтүп алып Муцадан окуду го. Арабаевадан окуду го. Татьяна Олеговна деген ким экен? Ошо жанагы
Далгих Вадим дегендин апасы болуп чыгып атпайбы? Жанагы балдар. Силердин эле кошунуңар экен да. Кошуна эмес да, ошо мамасы мугалим болуп чыгып атпайбы? Ал мугалим болсо менин кызымды окутканда, менин кызымдын характерин кандай экенин билет. Тентек балдар бар болчу, пирожкисин жулуп жеген. Жанагы сүрөтүн көрсөтүп коесузбу кыздын? Анан карабайсызбы? Ошо областной суд кайра доска жиберсе, азыр 1,5 жыл болду. 1,5 жылдан бери какша эле келе атабыз. Эмне болот? Эмне чечим чыгардыңыз? Эмкиде сот деп коет. Мына эртең сот болот, кстати. Эртең барабыз. Эртең кайра эле мен сизге айтып бергенди айтып берем. Мына жатпайбы сумка тоголонуп, жатпайбы фара тоголонуп, бешөө түшүп атпайбы, кана алтынчысы эшикте калып атпайбы. Мага ишенбесеңер, видеого ишенбейсиңерби? Какшып атсак, 0 внимания. Короче, болдубу, бүттүбү, ошентип жарым саат 15 мүнөт кармалабыз соттун ичинде. Эмки сот, эгерде эртең дагы вывод болбосо айтат, так, март, азыр жумуш көп, апрель, майга калтырабыз деп ушинтип коет экен да. Ошо ким карап атат эми? Азыр деген Тойгонбаев деген судья. Ошонун колунда. Токмок шаардык соттун судьясы. Токмок шаардык соттун судьясы. Тойгонбаев, атын билбейсиз? Тойгонбаев, атын билбейт экен. Жанагы кызыңыздын сүрөтүн көрсөтүп коюңузчу. Аты ким эле? Şu 30'unda түшкөн эң акыркы кызымдын видео. 30'unda келген зарплата алыптыр, жастын настроениясы менен намаз окуйм деп жолук алып, сиңдилерине 2 сиңдиси бар, аларга жолук алып, чогуу намаз окуйбуз деп белек кылып барып, белек кылып келиптир да айтмын сол. Birinde жумушка кетип карабайсызбы? Ошо жардам бериңиз, колуңуздун келишинче. Сот бизди укпады, кайта какшай берди деп сизди дагы эметпеңиз эми. Жок. Эркин байке, эмне кыласыз? Мен ойлоп атам, чоюп отуруп, бул конце концов сколько нитки не вейся, конец найдется дегендей бул сурактын деле срогу бар да, мен мага эми ой кетип атат, бул в связи с сроком давности деп туруп бул ишти бүтүп койгон атышабы деп. Ошондой болуш керек. Ошондой эле болгону калды, видео турат, живой свидетельдер турат, эмне керек? Бул 15 мүнөттө чечим чыгарып койчу нерсени 2 жыл 1 ай болду. Алар тигилерди коркутпайм, мен байке бирдеке кылып койбойсузбу, уважаемый судья, бир вывод келип койбойсуңар, сен көп сүйлөбө, штрафовать этем, чыгарып берем дейт. Бүгүн 2 жума мурун болду, сотчу. Анда айттым, мени укпасаңар, адвокатты укпасаңар, мен эми журналисттерге кайрылайын, телевидениеге кайрылайын, ГКМБга жасайын десем, каалаган жериңе барып жаз, каалаган журналистиңди алып кел дейт. Мен ал журналистиңди киргизбегенге укугум бар дейт. Каалаган ГКМБга бар дейт. Эркин байке, ошентип айтсачы, мынтип айттыңыз. Ар бир адам байкоочу катары бизде сот деген ачык жүрүш керек да. Мыйзамда ачык жүрүш керек деп жазылып турат. Ар бир адам, көчөдө өтүп бараткан адам деле бизде сот кандай жүрүп атат, акыйкат болуп атабы деп туруп, байкоочу катары киргенге укугу бар. Кирип, сотко катышып, кете берсе болот. Ошондуктан сиз колдон келишинче көп адамды алып барыңыз. Жалгыз сиз адвокат менен барсаңыз, сот ошонтип үстөмдүк кыла берет. Озуңду жап, отур, чыгарып салам, штраф салам дей берет. Бизде сот кудай болуп алган. Өзүнүн өндүрүшүн алган сот процесстеринде, сот отурумдарында кудай болуп алган да.
Аны мен өз башыма өткөрүп жүрөм. Себеби дегенде сиздей жарандар кайрылса, сотко катышып берсе, мен катышып эле жүрөм. Эркин байке, дагы бир жолу көңүл айтам сизге. Белиңизди бекем буңуз. Кырсык болуптур. Тигилер күнөөлүүлөр бир күн болбосо бир күн өзүңүз айткандай өз жазасын алат. Бул жашоодо болсо Кудайдын жазасын алат. Кыргызбыз, пендечилик деп коет. Анан кийин деген баягы сот органдарынын, укук коргоо органдарынын, ошо сот, прокуратура, милициялардын элди кордогону бул жаңылык эмес. Ошол тергөөдөн баштап эле булар деген ушундай бир эптемей да, мындай үстүртөн тергелгени көрүнүп турат. Баягы кырсык болду, машинанын кожоюну ким? Ошону кетире берели деп атканы чын. Анан кийин деген өздөрү мына видеодо айтып атышат. Девочка была за рулем, девчонка была за рулем деп атышат да. Сиз эми белиңизди бекем буңуз, арты кайрылуу болсун, турмуш куруп, бактылуу болуп, ала чакалуу болом деген айыз чырайлуу, апакай жашынакай сулуу кызыңыз кырсык менен жерге берилиптир. Кудайым бейишинен орун берсин деп тилейм. Жаннатын алсын. Себеби дегенде күнөөсү жок кетти. Күнөөсү жок, периште боюнча кетти. Аты ким эле? Камила деген. Урматтуу мекендештер, ушуну менен биринчи бүгүнкү күнгө экинчи түз эфирди аяктайын. Анан кийин деген азыр деген ушу мына Токмок шаардык ГОВДсынын тергөөчүсүнүн аты аталды. Келиңиз да бир сир атап коелу. Кожоналиев Ислам дейт. Бул деген тергөөчү, Токмок шаардык ички иштер бөлүмүнүн тергөөчүсү Ислам Кожоналиев деген тергөөчү машинанын ээси күнөөлүү деп туруп, ал баланы 8 жылга кесиптир. Ал бала азыр отурабы? Же СИЗОдобу? СИЗОдо да. Дос деп чыгарганда областнойдон чечим чыгарбадыбы? Бала каякта дейт. Азыр эле расследование болуп атат. Токмокто, үй камагында. Үй камагында чыгарып салды. Ал качып кетсе эмне болот эми? Качып жүрөт, келет. Ошол машинанын ээси келет, дегенде келет, келип жүрөт. Мага чалбай тургула, мен түз эфирдемин. Именно мессенджерден чалат да, мен түз эфирде экенимди көрүп тур, анан мессенджерден чалат. Чалбай туруңуздар, мен түз эфирдемин. Мына көрдүңүздөрбү? 8 жылга кеткен, 8 жылга кесилген, райондук соттун чечими менен кесилген баланы үй камагына чыгарып коюптур. Ал баланын машинанын кожоюну деп эле үстүртөн тергелгени көрүнүп турат. Анан кийин деген ошол кыз бала за рулем болуп, ошол жактан баягы кырсык болгондон кийин руль турган жактан машинадан чыгып кеткен кызды өздөрү айтып атышат, милиция кызматкерлери. Эми бул жерде милиция кызматкерлери кимди жаап чашырып атат, кимдин сөзүн сүйлөп атат, кимдин капчыгына сыйынып атат, бул жерде көрүнүп эле калды. Андан сырткары жанагы неме прокурорбу? Жок, деги. Эми райондун соту ким эле? Моңголбаев. Судья. Токмок шаардык сотунун судьясы Моңголбаев Жаныбек деген. Ошол Васирович, ошол неме кылыптыр, 8 жылга берген экен. Ошол тергөө жүрүп атканда Токмок шаардык прокуратурасынын прокурору Талип Керимбаев деген прокурор көзөмөл жүргүзгөн экен. Мен юрист болбосом да билем, тергөө маалында прокуратура кызматкерлери, прокурор ошол тергөө мыйзам чегинде жүрүп атабы, кайсы жерде мүчүлүштөр кетип атат, каталар болуп атабы, кайсыда мыйзам тебеленип атат, кайсы күбөнү чакыра албай калды, чакырыш керек, беттештирүү болуш керек, тиги катыш керек, бул келиш керек деген нерсенин бардыгын ким көзөмөлдөш керек? Прокурор көзөмөлдөш керек. Тергөөнү прокурор көзөмөлдөш керек болчу. Ислам Кожоналиевди Талип Керимбаев деген прокурор көзөмөлдөш керек болчу. Прокурорлордун мыйзамды тебелегенинен мен өз көзүм менен күн сайын көрүп атам. Башкы прокуратурага ушул түз эфирден кайрылып коеюнчу. Урматтуу Курманкул Токтаралиевич. Качан аймактардагы, ушу Токмок шаары болобу, аймактар болобу, область болобу, район болобу, ошол жакта иштеген прокурорлоруңарга силердин колуңар жетет. Качан силердин камчыңар ушул аймактардагы прокурорлорго жетет? Качан жетесиңер? Силер жеткичеңди
ошол аймактагы прокурорлор, УВД, РОВД, ГОВДдагы тергөөчүлөр элдин канын ичип атпайбы? Мына азыр деген айдай кызынан ажырап калган байке ыйлап атат. Биз кандай өлкөдө жашап атабыз? Неге деген ушул мыйзам иштебейт? Эмне үчүн деген тергөөчү болгондой тергебейт. Эмне үчүн үстүртөн тергеп койгон? Машинанын кожоюну күнөөлүүбү? Ошол кете берсин деп туруп тергеп койгон. А машинада, рулда кыз бала отурган экен. Эмне үчүн ошолордун бардыгын тартпайт? Эмне үчүн алардын баарын сурак кылбайт? Эмне үчүн алардын баары сот процесстерине келбейт? Мына Эркин байке өзү айтып атат. Райондук сот өкүм чыгарган күн анан кийин башкалар келди деп атат. Машинада Honda Fit кичинекей машина. Honda Fit'те 6 адам кетип аткан болот. Ичип, аракка барып, аракты алып алып, кайра үйүнө барып, андан ары дагы ичебиз, улантабыз, вечеринканы деп кетип атышкан адамдарды бардыгын катыштырып, чакырып, керек болсо ошол жерде. Мен юрист болбосом дагы билем, жанагы Камила деген байкенин кызы кырсык болгон жерде ошону деген баягы урган уруп алып машина менен. Анан ошол жерде таштап кеткен. Бардыгына кылмыш иши козголуш керек болчу. Себеби дегенде алар машинада жолдо кетип баратып, жолдун четиндеги кызды ургандан кийин машина менен. Анан ошону таштап кетишкен. Милиция чакырган эмес, скорый помощь чакырган эмес, өздөрүнүн машинасы. Өздөрүнүн машинасына салып алып, больницага алып барган эмес. Ошол урунгандан кийин 2 саат жерде жатып калып, анан ошол жерде үзүлүп атат да. Жанагы 2 саат жатпаса мүмкүн сактап калса болот беле да, айыктырып алса болот беле да. Жок дегенде эненин 9 ай сыздап көтөргөн баласы тирүү калмак да. Анын Эркин байке ал жерде маңдайында отуруп алып ыйлап атат. Ал Тургай дейт, 10 000 сом акчасын урдап кетип атышат. Сүзүп өлтүрүп алып, сумкасын аңтарып, ичиндеги 10 000 сом акчасын алып кетип атат. Мугалим кыздын 10 000 сом алган айлыгын урдап кетип атат. Ошол боюнча да иш козголуш керек болчу да. Биздин тергөөчүлөр каякта карап отурат? Биздин прокуратура каякта карап отурат? Сот эмне үчүн ыйлаган атанын сөзүн укпайт? Эмне үчүн адвокаттын келтирген өтүнүштөрүн канааттандырбайт? Биз качан оңолобуз? Сиз жетекчиликке кайрыласызбы? Жетекчилик. Кайрыласызбы? Кимге кайрыласыз? Кимге кайрыласыз? Прокурор көзөмөлдөп өптүр тергөөчүнү. Тергөөчү үстүртөн тергеп коюптур. Машинанын кожоюну деп туруп эле ошону соттоп атышат. Сот болсо деген сиздин оозуңузду жаап атат. Чыгып кетесиң, мен сага штраф салам, оозуңду жап деп атат. Кимге кайрыласыз? Бизде деген мамлекетте бийлик барбы? Эми кайрылсам бул жерден Зулушев мырзага кайрылсак, деп бир карап жардам берип койгула, чечип берип койгула. Камчыбек Кыдыршаевичке кайрылат элем, жардам берип коюңуз, Камчыбек Кыдыршаевич. Ушунları бир көзөмөлдө берип койсоңуз, мына энеси 2 жылдан бери сотко барып атып, чуркап атып, оорукчан болуп калды. Анын ким ден соолугун карайт? Приступ болуп жыгылып калып атат, кызыл ысты эстегенде, ыйлап атат күнүгө. Чачтын баары агарды. Биз туткан эч ким жок, Камчыбек Кыдыршаевич. Көзөмөлгө алыңыз. Өткөн мына 2 жума мурун процесс болгон. Мен ушинтип 2 жыл какылдап какшап жүрөмбү попугай болуп. Мен журналисттерге барам, ГКМБга барам десем, каалаган жериңе бар дейт. Каалаган жериңе бар. Мен журналистиңди киргизбеймин мен бияка, менин укугум бар дейт. Эртең саат канчада болот сот? Эртең саат 11-де болот сот. 11-де болсо мен жетишпей калат экенмин, себеби дегенде мени деген кара балтага чакырышты эле. Ошондуктан эске жетишпей калат элем, болбосо деген мен ошо сотко барат элем. Сотко барып катышып, ошондо мени киргизбей койгонум. Түз эфирде мен элге соттун сизге кылган одоно орой мамилесин көрсөткөнүмдү ошого тоскоолдук кыла турган болсо ошонун баарын көрсөтөт элем да байке. Мен эртең мени күткөн жакка барам. Саат 11-ге сизге жетишпей калдым, болбосо барат элем. Урматтуу достор, урматтуу мекендештер, Кыргызстандагы мыйзамдын иштебегенин көрүп атасыздар. Мага ыйлап келген эл менен кошо жүрөгүм канап, мен дагы ыйлап жүрөм. Айдай кызынан айрылган Эркин байке менен кызына, энесине көңүл айтам. Ушул түз эфирде бөлүшүп коюңуздар. Себеби дегенде азыр деген Эркин байке Ташиев мырзага, Зулушев мырзага кайрылды. Ошол кишилерге жетсин ушул түз эфир. Сиз, Эркин байке,
ошентип сизге орой мамиле кылган, өзүн Кудай сезип алган соттун үстүнөн дисциплинардык комиссия бар. Ошого кайрылыңыздар. Себеби дегенде сот ар бир өтүнүчтү кабыл алып, анан мен деп көкүрөгүн кага бербей, өзүн Кудай сезе бербей, акыйкаттуу чечим чыгарыш керек болчу. Сиздердин үйүңүздө угушуңуздар керек болчу. Силер кызыңарды жоготуп атасыңар. Силер аяка жыргаган жериңерден барган жоксуңар. Ошондуктан дисциплинардык комиссия бар. Соттордун үстүнөн сот карайт деңиз. сот карайт. Ошого кайрылыңыздар. Анан кийин деген эми баягы ак элет бирок сынбайт, үмүтсүз шайтан деп коет. Кудайдан биз аябай үмүт этели. Сиздин кызыңызды кайтарып бере албайт эч ким. Эч ким кайтарып бере албайт. Бирок ошончо дагы жанагы чынында рулда отуруп алып, айдаганды билбей, тейтеңдеп рулга отуруп алган адам, кыз болобу, эркек болобу, кимиси болсо дагы ошол жазасын алыш керек. Себеби дегенде рулга отуруп алып, машина менен адамды сүзүп, өлтүрө сүзүп, акчасын урдап, тоноп, качып кетип калган бул кан кое бербесин. Буюрса Кудайым калса кан кое бербесин. Ошолор тынч уктабаш керек. Адам өлтүргөн адам тынч уктабасын. Бир аз мүнөттөрдөн кийин кайра түз эфирге чыгам. Арызданып келген эл көп. Дагы бир окуяны Ленин райондогу акимияттын кызматкерлерине байланышкан бир окуя бар. Бир аз мүнөттөрдөн кийин кайра түз эфирге чыгайын. Рахмат.